Бул Карабак айыл аймагына караштуу Достук айылы. 28-30 апрелде чек арадагы окуядан Достуктан 10 үй толугу менен өрттөнүп кеткен. Абдисалам Парматов жакынкы күндөрү улдарына той берем деп даярданып жаткан. Күтүүсүз окуялар жүз берип, тилеги таш каап бүгүн үйсүз отурат. Тажик аскерлери айылдагы үйлөргө аткылап, 10дон ашык объекттерди өрттөп салышкан. Баалуу буюмдарын алып, 3 унааны күйгүзүп, электр жарыгы жараксыз абалда. Жашоочулар коопсуз жайга качып чыккан соң, тажик аскерлери 50дөн ашык мал жандыктарын айдап кетишкен. Достук айылында 70дей түтүн эл жашайт. Буга чейинки чек ара чырларында кошуна турган тажик элдери менен эч катуу урушуп талашпаганын айылдыктар эскерет. Ошол башталган күнү кокусунан обычно баягындай автоматтар менен атышат го, бизде сразу эле гранатомет менен атышканда эч ким неожиданно эл деле даже күткөн эмес, билген эмес. Гранатомет атканда берде бала чакам, кары энем болчу. Ошолордо качыңыздар балдарды көтөрүп качтык. Үйдө бир буюмду же бирдемкелерди, жана керектүү акча документтерди алалы деген ой деле келген жок. Чөнтөгүмдө бу калыптыр паспорт. Ошону менен анан балдар көтөрүлө качып чыктык. Качып чыккандан деле кийин ошол тоодон баратканда эле артыбыздан түшүп атат снаряддар. Бул жактан басып киргизген деле жок, ошол жактан туруп алып эле крупнокалиберный эмелер менен атып атты. Эмне менен кандай оружие менен атып атты билбейм. Ошол жактан келип алып эле түшүп атты да. Биринчи эле дегенде биздин заставаны урду. Алардын эмеси тактикасы ушундай экен да, ошол военныйлерди уруш керек экен биринчи заставаны урду, анан кийин эле эки жакта блокпост бар, ошол жакта уруп аттылар да. Ошол жерден катуу уруш болуп атты. Сабыкбас, эми бул азыркы чыгымыңызды айтып кетсеңиз ошондо. Чыгымды эсептегенде эле киши жок бу жерде. Азыр приблизительно ойлоп атам, мен бул канчалык жок. Ошо жакшылык. Эч нерсе калган жок да. Бар нерсенин баары жок болду. Ушуну айландырып, чоң үй кылып, бир 8 комнаталык үй салган элем, ошол баары кетти да. Брусчатка чыгарган цех, анан эме болчу. Столярный цех болчу. Колдон келишинче ушу Баткен району, Баткен центрин обеспечить турчубуз. Эшик терезе, анан брусчаткалар менен. Анан деле ошол бу жерде эме болбогондон кийин банктан кредит алып анча-мынча. Ушул ишкананы баштап, анан бошто бар да брусчатка чыгарган чоң эмелер бар. Цехтар бар, ошолор менен сүйлөшүп договор кылып, ошолордон барып 1-2 жылга эме алып, баягы станокторунчу. Анан сырьяларын, анан баягы калп деп коет, ошо брусчатка чыгарган калптан түрлөргө чейин алып келген болчумун. 1-2 жылда кредит алганмын. Кредит алып өзүмен өзү бул жакка кирип кетти. Анан аяктан дагы договор кылып, эми бир 8 миң алган болсом, проценти менен 10 миң кылып бересиң деген, аны менен эчтеке келбейт экен да, эчтеке баштай албайт экенсиң. Анан ошол барып балдар менен сүйлөшүп договор кылып алып келгенмин бул жака. Алып келип ишти баштап. Мына быйыл столярный цехтен 20 куб такталар болчу. Ошолор менен анан берки брусчатканын эмелери, краскалары болот, плесикатор деп коет, клей, жанагындай бүт эмелерин алып келип даярдап, быйыл башкача иш кылып бир плюска чыгып кетели. Анан банктан деле кутулалы, той өткөзөлү быйыл деген жакшы үмүттөр болчу. Мына той, ушундайча той болду да бизде. Аймакта келтирилген чыгымдарды аныктоо боюнча комиссия иши уланууда. Өкмөттүн Баткендеги расмий өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча, облустан жалпы 104 турак үй, 2 мектеп, 2 ФАП, 1 бала бакча, Ички иштер министрлигинин имараты, 3 чек ара заставасы, 10 май куюучу жай, 8 дүкөн күйгөн. Бул дагы өзгөрүүсү мүмкүн. 20 жылдык менин бир туугандарымдын мээнети болчу да. Менин бир туугандарым мээнети менен гана ушул жер сакталып турат да. Биз мынчалык мээнет кылбаганыбызда тажиктер давным-давно чыгып туруп көлгө чыгып кетмек да. Ушул жер турган дыгы үчүн гана тажиктер бул жакка даап чыга алышпай турат. Эч жер калбай кайрылганда, бир дагы жыйынтык болбогондон кийин
акыры ушул журналисттер аркылуу журналисттерге ушундай ыраазымын. Калемдери курчуп дайыма ден соолукта болушсун. Журналисттерди алып келип тарттырып, журналисттер телевиденияларга чыгаргандан кийин гана өкмөтүбүз кичине кыймылдады. Если могу жерди сактап калбасак, ушул жерге көңүл бурулбаса, 10 гектарча жер жөн эле анклавда калып калат. Тажиктер жөн эле ээлей алат.